Бишкекте кир абанын абалын текшере турган атайын заманбап аппараттар пайда болду. Ал аппарат Airbeam деп аталат. Азырынча 3 жакта коюлуп, ошол жактагы абанын кир же таза экенин текшере баштады. Анын текшерүүсүнөн кийинки жыйынтыкты кол телефондогу атайын аба KG тиркемеси аркылуу көрүүгө болот. Электр менен иштейт жана интернет аркылуу жүзөгө ашат. Загрязнение воздуха. Мына бул Киев Тыныстанов көчөсүнүн кесилишиндеги бул жабдык ушул аймактагы абанын кир экенин көрсөтүп турат. Мына бул жер кызыл болуп күйүп калды. Минтип кызыл күйгөндө жүрөгү оорукчандар же сезимтал айрым илдетке кабылгандар үчүн кооптуу. Алар атайын бет кап менен жүрүшү керек. Ал эми аба таза болсо жашыл күйүшү керек. Эгерде кызгылт сары күйсө өтө кооптуу эмес деген белги. Ар күнү саатына чейин онлайн көрүп тура аласың. Бул Airbeam аппаратын Америкадан буйрутма менен алып келишкен. Ал эми телефондук тиркемени долбоордун алкагында жүзөгө ашырган. Жалпы жонунан $10.000 каражат кетирген. Донорлор колдоо көрсөткөн. Эми бул долбоорду жайылтууну көздөшүүдө. Мы, конечно, пытаемся привлечь сейчас внимание. Бул идеяны жайылтуу үчүн бардык аракеттерди жумшайбыз. Тиешелүү бийликтерге кайрылдык. Алардын айрымдары колдоп жатышат. Негизинен бул Airbeam аппаратынын ким гана болбосун сатып алып, өзүн орнотуп алса болот. Мындай аппараттар Кыргызстанда жок. Аны Америкадан алышы керек. Баасы өтө кымбат эмес. $200 – $300 айланасында болот. Мындан кымбаттары дагы бар. Өзүнчө тиркемелери болот. Биздин тиркемеге да кошулса болот. Ал үчүн биздин кызматкерлерге кайрылышы керек. Бул идеянын жаралышына Кыргызстандагы абанын өтө эле булганып кетиши себеп болгон. Мына бул видеодон Бишкектин үстүндөгү капкара абаны көрүүгө болот. Абанын мынчалык деңгээлге жетишине 80% жеңил унаалардан бөлүнүп чыккан түтүн менен Бишкек жылуулук борборунун жана шаар ичиндеги ар кандай ишканалардан бөлүнүп чыккан түтүндөр түрткү берет. Экологдор болсо транспорт менен ири ишканалардан чыккан түтүндү азайтууну сунушташууда. Генеральный план шаарды салганда, вот, например, азыр чоң кабат үйлөрдү салып атышат. Тоодон бияка бизден шамал айдап турат да. Ошону тозбош керек. Чоң көчөлөрдү ачыш керек, ошол бойдон калтырыш керек. Анткени булгаланган аба тазалап кайра циркуляция болуп, бөлөк жака шаардын абасы тазаланып туруш үчүн. Это биринчи. Экинчиден, жашылдандырууну көбөйтүш керек. Анткени жашылдар бактар кислород неметет, бул заттардын баарын тең тоже өзлөрүнө тартып алышат. Бишкектин үстүн каптап турган кара туман сымал кир абадан арылуу үчүн жогорку кеңеш ушул декабрдын башында жыйын куруп, Бишкек жана башка шаарларда абаны тазалоо жаатындагы чараларды иштеп чыга турган жумушчу топ түзүү боюнча сунуштарды беришкен. Бирок өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара элек. Жазында Борбор калаадагы айрым көчөлөрүндөгү бак-дарактарды массалык коюу болуп, экологдор нааразылыгын билдирип чыгышкан. Бак-дарактардын азайышта абанын кирдешине алып келерин эскертишүүдө. Улукбек Кутманбаев, Телек Асхатбеков, РТВ Медиа.